Алдыдагы 30 күндүк убакытта буга чейин мамлекеттин эсебинен байыгандар, мыйзамсыз акча жымыргандар жана өлкөнүн мүлктөрүн басып алгандар өз ыктыяры менен ачыкка чыгышы керек. Эгерде ушул учурду колдонуп капиталы мыйзамдаштырган адамдар болсо, аларга административдик жана экономикалык кечирим болуп, кылмыш иши козголуп, күнөөлөрү иликтенбейт. Буну баары көп адамдар колдонот да. Себеби буга чейин алар деле мындай түз жүргөнгө негизи ушундай чын эле элди ойлогондо албетте андай адамдар чыгат, албетте андай каражаттарды өзлөрү төлөсө абдан жакшы болот эле да. Канча болот, канча төгүлөт каражат, бул албетте маселе болуп атат. Мындай ыкма дүйнөлүк практикада колдонулуп, буга чейин Монголия, Казакстан өз аткаминерлери тарабынан кайтарылган каражаттар менен бюджеттеги тартыштык, тышкы карыз сыяктуу көйгөйлөрүн чечип алышкан. Андыктан өлкөнүн азыркы пандемиялык шарттагы абалын эске алганда, экономикалык мунапыс каржылык жактан жакшы мүмкүнчүлүк дешет серепчилер. Ушундай методду Казакстан, Монголияда пайдаланган, аябай көп мындай пайда алып келди. Алардагы кредиттер, мындай государственный долгтегилердин баарын жабышты, көбүнчөсүн. Мен ойлойм, мындай эч проблема болбойт. Бирок биздин бюджет аябай жакшы жардам берет да. Анан эл дагы ушу экономический преступление кылган, өзү тынч, жакшы, спокойно жашайын деген аракет кылган бизнесмендер дагы бар. Ошон үчүн мен ойлойм, бул аябай жакшы кадам да. Мунапыс аркылуу салыкты убагында төлөбөгөндөр, кирешесин жашыргандар, ар кандай компанияларга үлүшкө отургандар, ири ишканалардын акцияларын рейдерлик жол менен басып алгандар, ошондой эле мыйзамсыз иштеген министрлер, мекеме ишканалардын жетекчилери жана жалпы аткаминерлер өз күнөөлөрүн мойнуна алса болот. Натыйжа болбосо, анда мен ойлойм, биздин укук коргоо системанын, жалпы ошо укук коргоо органдардын толук моралдык укугу бар. Керек болсо ошол эле жашылган мүлктү, жашылган бизнести, төлөгөн салыкты толук мамлекеттин казынасына компенсация ыкмалары менен жөнөткөнгө толук укугу бар деп ойлойм да. Премьер-министр президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров ыктыярдуу түрдө түшкөн кирешелер тууралуу маалыматты сыр сактоого жана кол тийбестикке кепилдик берди. Эгерде мындай шарттан пайдаланбай дагы деле көз жаздымда каламго деген аткаминерлер болсо, алар мыйзам чегинде катуу жазаланып, тиешелүү чаралар көрүлөт. Элиза Нурматова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала То 24.